Assalamu алейкум, урматтуу телекөрүүчүлөр жана радио угуучулар. Жаштар сүйлөсүн теле долбоору Борбор шаарыбызда жайгашкан номер 100 кесиптик лицейдин жалпы мугалимдер жамаатынын жаштардын чакыруусу менен Жаштар сүйлөсүн теле долбоору эфирде. Саламу алейкум. Бүгүн биз сиздер менен ушул жалпы бул жерде негизинен эркек жигиттер окугандыгына байланыштуу азыркы эркектердин намысы жөнүндө сүйлөшөбүз. Азыркы биздин жигиттерибиз ушул мурун биздин ата-бабаларыбыз айтып келгендей, эр жигит эл четинде, жоо бетинде дечи эле. Азыр кээде биздин эже агайлардан, аталардан, апалардан азыркы эркектер эркек болбой калды деген дагы ойлор бар. Андыктан биздин көрсөтүүдүн аягына чейин бирге болуңуздар. Жана ушул жаштарыбызга серепчи, конок болуп келген эже агайларыбыз бар. Сиздерге тааныштырып өтсөм, коомдук ишмер, дил-мирөгү, адеп, ахлак жана маданият борборунун мүдүрү Өзбек Ажи Чотонов конокто. Жана ошондой эле номер 100 кесиптик лицейдин окутуучусу Нурбүбү Айдаралиева эжебиз конокто. Кош келдиңиздер, урматтуу эже агайлар. Анда урматтуу эже агайлар, азыркы жаштарга ушул азыркы эркектерге сиздердин көз карашыңыздар кандай? Азыркы биздин эркектердин намысы кандай болуш керек? Көбүнчө ушул баягы кыздардын намысы жок деп келчү эле. Бүгүн ушул эркектердин намысы барбы? Эркектер ушул биздин кыздарыбызды, аял затын коргоп жатабы? Анда кеп кезеги сиздерде. Эркектерге болгон көз карашыңыздар кандай? Азыркы эркектерге сиздердин насаатыңыздар балким. Азыркы эркектер чынында тилекке каршы аябай начар болуп атат. Же эрки жок, же акылы жок. Кыздарды эришип кеткени бар, аялын эришип кеткени бар. Атасын, энесин карабай ушундай болот да. Эркек сыягы жок болот да. Өзүнүн намызын да билбейт, өзүнүн вазипасын да билбейт үйдө. Көп арак ичип, тамак чегип ушу кыздар менен эле жүрөт да, же окубайт жыргатып. Ошо көп жигиттерибиз ушундай болот да, тилекке каршы. Сымнаке, азыр силерди кыздарга, жол болсо башкаларга ушул торпок жолу эрчип кетет деген да буякта агайлардан ойлор болуп атат. Ушул ойго кошуласыңарбы, же ошондой болуп калдыңарбы, эмне кылып атасыңар? Жок, биз кошула албайбыз. Дегенде, эгерде кыздар эрчитип жатса, эркек кантип эрчибейт? Аны юбканы кыскасын кийип алып. Эркек кантип эрчибейт? Турабы балдар? Турабы? Балдар эрчийт да, кыз деген кыз өз намысын жоготуп, кыз эрчитип жатат, өзү чыкырып жатат. Азыркы балдар деген мисалы, жок, мен айтам, что балдарда да бар күнөө. Жок дебейм, бирок кыздарда чоң күнөө болуп атат. Алар деген дегенде таанышканда, мисалы үчүн кыз таанышпай деле коюш керек да, турабы? Ал деген таанышып атат, өзү чыкырса келип атат. И плюс еще и эрчитип кетип атпайбы, турабы? Чо, турабы балдар? Жакшы. Ошо мисалы үчүн биз кыздарга болсо барбайлы десең, макалда деле бар да. Кунажың көзүн сүзбөсө бука кайдан жибин үзөт болуп атпайбы ага. Ошондой болуп атабы? Аны үзүп кетип атасыңар. Эчпесең да өздөрү эчитет да, мисалы үчүн эчите турган кыздар болуп атпайбы? Мурун мисалы үчүн балдар кыздарга общагага барса, азыр наоборот, кыздар келет общагага. Силер келишеби? Бизге келбейт, башка лицейлерден мен көрүп эле жүрөм ага. Башка лицей окуу жайлардан бүт бар. Лицейлерден. Мисалы үчүн мен көп эле атын айтып бербейм ага. Мен өзүм көргөм да. Анда эженин оюн уксак. Нурбүбү эже, мынакей окуучуларыңыз бир топ ойду айтып өттү. Эркек кандай болуш керек деген тема экен негизи. Эркек чындыгында бул дүйнөгө эркек биринчи жаралган. Кудай Таала биринчи эркекти жаратып, анын кабыргасынан анан аялды жараткан, Ошон үчүн эркек баш, эркек үйдүн ээси. Эркек бардык жерде биринчи орунда туруш керек. Эмне үчүн кыздар чакырсыз эле, өз башыңарда эмне акыл эсиңер жокпу? Кудай Таала акыл берген, эрк берген. Акылыңарды пайдалангыла да, азыр жашсыңар силер. Эрчип кете турган учурга келелексиңер. Азыр силер өз баягы өспүрүм курактан өтүп атасыңар, өткөл курактасыңар. Жатаканага эмне үчүн келишет? Эмне үчүн келишет? Келген кыздар дагы эгерде силер ээрчип кетпей, кыз деген назик, негизи баягы заманга шылтап атабыз. Жаңы азыр балдар айтып отурат го, заманга шылтап атабыз деп. Ал заманга шылтабагыла. Шайтан азгырык болсо дегенчи, заматтын ортосуна кыз эмес башка жактан азгырып кетет. Ал кыздардын юбкасын карабай койгонго да силердин акылыңар жетет, эркиңер жетет. Кыз жаман кыздарды көрүп турасыңар, акылыңар калчалып жетилүү, силер азыр бардыгын билесиңер.
Заманга таяп туруп акылыңар да ошого жараша. Кыздар эмне үчүн юбкасын карайсыңар? Ар ким өзүнүн шартына жараша. Анда балдар дурсак? Жо, эженики туура, бир чети, ооба. Эми сиз айткандай бир кабыргасын жарап, ошондо деле мына Алла таалам бейишке киргизип туруп, мына ушуга тийбе, могу алма жебе, калган баарын эметкен, ошондо деле кыз азгырып кетип атпайбы? Анда да, анан кыз туура, кыз назик болуп туруп алдап кетип атпайбы? Шайтанга азгырбаш керек. Кудай ошо эркектүү болсун деп эркекти биринчи жараткан, күчтүү болсун деп. Жо, ошондо деле эркек күчтүү болуп туруп деле, эркек канчалык физически күчтүү болгон учурда деле, бирок душевно күчтүү эмес да, мисалы үчүн. Эми 5 кол, сиз айткандай 5 кол тең эмес, 5 кол тең эмес. Ар кайсы бала ар кандай болот. Кандай? Бирөөсү мисалы үчүн кыздарга болобу, баары бир болот. Кээ биркиси болсо аябай кызды сүйөт да, кыз менен аябай эле эме болот. Туурабы, кызга жакын болот. Эми ар кандай болот, эркек реально да чын айткандачы. Анан кийин менин оюмча кыздар баары бир алдап кетет да. Эркектерди алдап кетеби? Эркек да алдап кетет баары. Алдаганда деле Сени алдады беле, канча жолу алдады? Сен ушул көп алдангансың онда? Жок, мен көп алданган эмесмин. Просто со стороны виднее деп коет, көрүнөт да. Сырттан карап турсаң деле бала турса балага барат. Мисалы үчүн Кыздар барабы? Жок, бар ошондойлор. Көрөм мисалы үчүн мен деле молодая гвардияда отуруп калсаң деле, карасаң кыз жүгүрүп келет. Эми айтпайм бала жүгүрбөйт, бала ак дебейм. Балада деле бар күнөө. Бала барып таанышат экен, мейли кыз назик экен. Эми кыз назиктик болгондо ошондо да кичине өзүн карманыш керек да мындай. Бар эле, болду, бала келип калды. Өзүн бош уштап салганда болбойт да. Карманасыңарбы? Карманалып, канча убакыт карманып турасыңар? Жок. Карманабыз. Эркек бала карманган учурда эле эми кыз кичине өзүн мындай таза, мисалы үчүн хиджаб кийсечи, денеси көрүнбөйт кыздын. Кыздын ичири көрүнбөйт. Бала каяна карайт? Бала хиджаб. Наоборот, иманы кайра көтөрүлөт да ошо кызды көрүпчү. Ошондой болобу, Ошондой болот да. Жаштар сүйлөсүн. Балдар өтө көп болуп атат. Азыркы бул байкемибизге да кошулабыз. Мейли ал туура айтып атат, хиджаб кийсин, бирок анын да сулуулугу бар да. Жүзүн карап, анын сулуулугуна биз дагы суктанабыз. Эжем да туура айтып атат, ооба, кызды карабай коюш бизде күнөө. Бизде өзүбүз дагы аны эркек деген жаралганда бул дүйнөдө мына эркек үй бүлөнү кылганда эркек кылып жатпайбы? Адамды адам бакканда эркек болуп жатат. Кыздар деле эми кылып атат дечи, аны кылбай койдук деп аларды жаман көрбөсөк болот. Эми кыздар берде алар өзүнүн эрки, адамдар өзүн мындай башкаралбыктыктан болбогондон мындай кыска кийинип, кааласа узун кийип жүрүп атышат. Байке да туура айтып атат, эркек ичип чегип атат деп. Ал ичип чегип атат, анткени ал эркек өзүн башкаралбактыгынан болгондо. Эсли бул байке да айтып атат, мисал кыз келип азгырып атат депчи. Азгырып атат, бирок эми сен аерден да сен дагы таанышпай койсоң болот. Таанышпай коюп, мындай басып кетип же дос болуп аны менен калып калсаң болот. Берден байке айтып атат, эркем кыз ушунчалык азгырып кетип атат деп. Кыз азгырсын, бирок биз карманып калып алсак болот да байке. Ушул азыркы 100-чы лицейде окуган эркектердин намысы барбы? Бар бер. Ушу эркек намысы деп эмнени түшүнөсүңөр? Бул эркек намыс деген бул эми эркектен бул айткандан кайтпаган бала болуш керек. Сөзүнө туруп, мындай кандай түшүндүрөм, бирок эми тилимизden түшүндүрө албай атам. Бул эркек бар берде намыстары. Бар деп айтып ойлойм, жок дей албайм. Жаңы эле айтылып кетти, балдар ушу кыздардын артынан ээрчип кетип атат. Ээрчип кеткен ал мал беле. Кудай Алла Таала бар бирге акыл берген да, ойлонсун депчи, ой жүгүрсүн деп. Биз көчөдө бир кыз чоң жигит ушундай деп сураса эле, мындай кыз менен сурап атат, мындай кыз мага көңүл буруп атат деген ордуна, мага эжем кайрылып атат окшойт же карындашым кайрылып атат окшойт дегендин ордуна башкача ой сезим кетирип атабыз да бизчи. Өзү эми ар бир адамдын өзүнүн оюнан кетет да. Ойлойт десе эле, баягы эле ээрчит десе эле, артынан ээрчип кете бергенден мал эмес да. Азыр бизден агайды айтып өттү, азыркы балдар торпоктой болуп ээрчип кетип атат деди да. Эми канчалык деңгээлде ушул мына силер ушул торпоктой болуп ээрчип кетип атасыңарбы, ээрчитсеңер максатыңар эмне, ошону түшүндүрүп айтып берсең. Эми чындыгында мен кыздын артынан ээрчип көргөн эмесмин, бирок эми жаңы ушул бар, эми жок эмес ал ээрчип кеткендерчи. Көргөнсүңбү? Жок, мен ээрчип көргөн эмесмин. Ээрчип да көргөн эмессиң, Жок, жок. Чындыгында өзүнөн башташ керек. Кызга да шылтоолобой, башкасына да шылтоолобойчу. Эркек кандай кылганда өзүнөн башташ керек. Эркек болуш үчүнчү. Эркек мен өзүм эркекмин дебестен мындай
нафисинен булар фикирин чачыратып мындай нафисине жол берип салышат да эркекчи. Кызды ээрчип, мисалы үчүн кыз келип атат дегенде кызга юбка келип атат, аны шайтан алейхи ошондой эле азгырып келип атат да. А эркек эмне болуп атат? Шайтан алейхиге азгырылып атат дагы, ошол кыздын ошонусун көрүп алып туруп слабыйлыгынан кетип калып атат. Бул эркектин слабыйлыгы да. А мындай туруп алып мындай мисалы үчүн эркек өзүнүн карап мындай дин менен жүрсө, андай кылбайт болчу да. Мисалы үчүн андай кыздарды көрмөк, бирок ошолорду ээрчип кетпейт болчу. Азыр мисалы жакшы ой айттың. Мисалы кер досторың айтып атат, ким эркек десе, насыбай тамеки арак ичсе, көп кыздарды кидайт этсе, же алдаса, ошолор эркек деп эсептейт экен да. Ошол эркектерге сенин көз карашың кандай? Эми андай нерседен Аллах Таала өзү кечирсин, бирок чындыгында андай нерсе бул такыр эле бул дүйнөдө да, тиги дүйнөдө да шариатка жатпаган нерсе да булчу. Эми насыбай тамеки чегип, мисалы үчүн айылдан келди деп коелу, айылдан келгенде ата-эне жиберип атат да, аны чоң үмүт мененчи, балам окуп атат шаарда деп, эми ал келди, бияка келип атат, кыздарын кидайт этип атат, балдары сабап атат, насыбай этип атат, тамеки чегип атат, ата-энеси тиякта отуруп алып, балам окуп атат деп ойлоп атат да, а баласы биякта кылганы бул да. Анан Ушундай балдар барбы? Эми биздин арабызда андай балдар жок, иншалла, Кудай сактасын, бирок чындыгында билбейм да. Жаштар сүйлөсүн. Бул жана байке айтып кетти го, сиз айтып кетти го, торпокто ол ээрчип кетет депчи, эми ал азыр заманга жараша да мындай ислам динине мындай жоголуп бараткан сыяктуу да. Бүт баары эле кыска юбка кийип алып, азыр чыксаң 99% бүт юбка кийишкен да. Мындай көрсөң эле карасаң эле тизе көрүнөт да. Жок, карабайын деп биякта карасаң, бияктан тизе көрүнөт. Жок, биякта карабайын деп биякта карасаң да, бияктан тизе көрүнөт да. Жок, чын ошондой да. Жактан Ал тизени көргөн балага кантип акылдан адашпайт анан. Ошон үчүн азыр кандай десем, ислам динини жоголуп баратканына байланыштуу ошон үчүн ошондой болот да. Ошол кыздар может современный кыздар, цивилизованный кыздардыр мүмкүн. Жок, ага, цивилизованный болсо, современный болсо, кичине узунураак кийип алса болот эле го да. Айтылган эле го ошодо. Кыздардын кызга кийингени балдардын эс оолуна зыян деп турабы? Ошо сөз тура эле айтылган. Кандайча зыян? Эми ал жагын биз Түшүндүрүп өтсөң, балким ошол көп адамдар балким зыян жагын билбей жүргөндүр. Ушу эркектерге балким ушул сабакта болуп калабы? эми ал мисалы үчүн көргөн адам акылы адашат, тигинки мындай экен, ал эле бул эле деп аны менен таанышат, нар керек болот. Эми анын ар жагын айтпай эле коеюн, Кудай сактасын эми. Чыкса түшүндүңөр да. Ошон. Демек ушундай экен. Анда азыр Алмагүлдүн сөзүн уксак. Алмагүл, азыр мына бир топ эркектер бир топ сөздөрдү айтып өттү. Канчалык деңгээлде туура, эркектер канткенде эркек болот. Анда сөз сенде. Эгерде бул жерде кыздар көп болсо, анда биз эркектерди жеңмекпиз да, ошон үчүн кыздардан мени эле чакырып, эркектер көп кылып, аябай жакшы кылсыздар. Бул жерде мындай болуп атат да, Манас атанын убагында, Каныбектин убагында, Балбайдын убагында кыздар такыр, кыска кийинген эмес, анын чачын көтөрүп алып монтип сүрөткө чыккан эмес да. Бул жерден ал убакта эркектер деген күчтүү болгон, ал убакта эркектердин деген сүрө болгон. Мисалы үчүн эркек жолдон келатканда алар сүрдөнүп турушкан, этек бул жактарын жаба калышыпчы. Азыркы эркектер мисалы үчүн өзбек ажы деле айтып жүрөт, лох депчи. Лохтугунан ошондо булар тоготпой кыска кийинип атат да, эмне кылат? Мисалы үчүн мындай болуп атат да. Кайсыл мисалы үчүн базарда кайсыл товарга суроо талап күч болсо, ошол товар көп чыгат, туурабы? Ал эми кыска кийинген юбкаларга балдардын суроо талабы көп болуп атат да. Анан кийин кыздар ойлоп атат, балдар мени карайт экен, демек мен кыска кийишим керек деп. Балдардын суроо талабына жараша кыздар кыска кийинишип атат. Ошо? Демек ушундай экен да. Эми балдарды уксак. Сиз айтып атпайсызбы жана Манас ата, Балбай, Каныбек депчи. Макул эми Канике энеде болгон кыздар барбы биз ушу Манас атадай баатыр болуп берели? Жок. Бул жерде келем. Баатыр болуп бул жерге келип тур эми. Бул жерде мындай болуп атат. Манас атадай эркектер болсо, качан эле чыкмак. Анан кийин булардын локтугун азыр деле көрсөтөт. Кана Каникей барбы? Анан Манас чыгалы депчи. Биринчи Манас өзү чыксын, анан Каникей өзү пайда болот, туурабы? Жок, угуп тур. Бул жерде мындай болуп атпайбы? Неме жана баардык нерсени көрө билген көкүрөк ачык неме Калгул мынтип айткан. Кийин деген замандар өтөт деген. Эркектердин баардыгы казанда болот, аял киши базарда болот деген. Аял киши базарда болотса, мына казандарды багып атсак да, анан кантип биз Каникей болобуз? Анан кийин этек баштын баарын түрүнүп алып, анан иштеп жүрөбүз да, туурабы? Жооп барбы? Эми иштеген адамдар обязательно эле этек башын түрүнүп алып иштешпейт да, туурабы? Эми узун кийинтел ошондо деле мындай макул бизди ойлобой эле койсун, эркектерди ойлобой эле койсун да, биз казан болобузбу, балта болобузбу, тим эле койсун биздичи.
ошончо деле өздөрүнүн мындай ыйманын жоготпосун да туура, узун кийинип мындай башкаларга деле үлгү болупчу, мисалы үчүн. Ыйман жөнүндө сөз кылып атасың. Негизинен эркектер деген азыр ар намустуу эмес, булар кур намуста жөн эле сүйлөп атат азырчы камеранын алдында. Атак жакшы бир аял алсам 2-3 особнягі бар депчи. Ушундай болуп атса кыздар кактан өзгөрүлмөгөлү. Мисалы үчүн биринчи эркектер, эже деле айтып атпайбы, биринчи эркек пайда болгон. Эркек пайда болуп, эркек кандай өзгөртсө, анан коом ошондой өзгөрүлөт. Ушул ойго кошуласыңбы? Таптакыр кошулбайм бул ойго. Эмиче мисалы үчүнчү адамдын баары эле бирдей эмес да. Макул бирөө ойлонор, макул мен эми кайнатам мансабы менен бир чоң жумуш. Кантип ойлоносуң? Мен мисалы үчүн баардыгын Алладан суранам да, өзүм ойлонбойм. Мисалы үчүн ал ойлонгонсо оюң, өзүңдүн оюң эмес да алчы. Шайтандын эле фикири да алчы. А өзү Аллах Тааладан сурасаң дейт, өзүң кандай болсоң дейт, сага да ошондой кыз берет да. Мисалы үчүнчү сага да ошондой эме берет. Баарыбызга бирдей ырызкы берет. Аллах Таалачы, бирок ошону көтөрө билиш керек да. Бул жерден бир эле киши ошондой болгондур деп атпайбы. Бир эле кыз кыска кийим койгондур, ошон үчүн булар баардыгын айтып атат да. А мисалы үчүн бир эле сүйлөдү, бир кармайды, бир кумалак чиретет. Ошон үчүн эркектер өзүңөрдү колуңарга алсаңар, мисалы үчүн агай туура эле айтат, торпок депчи. Торпок эмес, ит деп деле койсо болот. Ит деп шилекейин агып ээрчип кетип атпайбы. Мынакей урматтуу эркектер, анча-мынча тентектер, мынакей азыр силерге биздин кыздарыбыз аябай өздөрүнүн оюн айтышты. Канчалык деңгээлде кошуласыңар, эми эркектер эркектигин кылып атабы, же эмне кылып атат? Келем да. Бул эже да айтып атат, ит бит депчи, бирок эми ал жерде да эми балдар кандай деп ойлойсу ошондой да. Берден биз өзүбүздүн оюбуз мындай да. Биз ушундай келечекте ушундай болсок экенбиз, ушинтип байысак экенбиз, ушинтип мындай жакшы жашасак экен депчи. Анан силер айттыңар. Бу ата-эне эме баягы кайнатасы бай болсо, кайнатам жакшы болсо байып кетем, тиги болуп кетем. Ал бала мындай кенен ойлонбой туруп элеп сүйлөгөн нерсеси да алчы. Кенен мындай терең мындай ойго түшпөгөн бала да алчы. Саламатсызбы эже, сиз жаңы эле кыздардын ыйманын карагыла дедиңиз. Бирок азыркы кыздарда ыйман деген качып кеткен, деги эле жок. Ошон үчүн караш башка юбкасынан карабан, башка эмнени карамак элек. Ыйманында жок, эч нерсе жүрөгүндө мындай эме жок да. Жок, жүрөгү таза эмес. Наоборот, кыздарыңчы. Азыр 70% кыздардыкы мына уят жок. Отурат. Мен дайыма остановкага чыксам, молодая отурат, тамек тиштеген тамек, башка кылар иши жок алардын. Чыккан ушу жерге, анан намыска тийдиңиз. Намысына тиет, Тиет да. Эже, ушу кантсе дагычы, ушу лицейдин балдары намустуу. Ошон үчүн азыр көптөгөн эжелердин, башка лицейлердин оозунда, жүздүн балдары мындай деп спорт жагынан, окуу жагынан чыгып келатабыз дагы да болсо. Ошол айтарым. Берден айтып атпайбы, азыр кыздардын намысы жок депчи. Кайран өмүр жашчылык, качып барат шаштырып дейт. Кыздар өпкөн бетимди кыл сакалга бастырып да өкүнүп калбай кыздар менен жүрүп алайын дейт да балдарчы. Анан кийин булар бардык үйлөнгөнгө чейин көп кыздарды булгашат, бузушат да, анан кийин үйлөнөргө келгенде эле эң тазасын алгысы келип калат да. Ушунча эркек болуп туруп кыздардын баарын бузуп атса кайсы тазасы калат? Ошону бузуп аткан булар да, тура өзүнөн өзү кыз бузулган жок да. Ким алып атат ошонун намысын, балдарбы? Кыздарды бузуп анан кайра тазасын алгысы келет депчи. Менин оюмдагыдай болсо, жок, менин оюмдагыдай болсочу, макул мен деле тазасын алгым келет, бирок биздин үстүбүздө бизди жараткан Аллах Таала карап турат да. Бизге аны бербейт, биз өзүбүз кандай кылсак, бизге ошондой кыз берет да. Анан эми кыздар үйүндө жатса эле элеспиз, биз барып эле бусуп атсак аны барачы. Өстөрү келсе бусасың да, буспасаң каяктан. Ал жеке эркекке, жал жеке кыз туш келет. Булар өзү келбеген ыйманы менен жакшы кыздар бар, андай кыздар менен сүйлөшө албайт. Анткени булардын өзүнүн деңгээлине жараша да. Мисалы үчүн элестетсеңер, ушулардын акылы мындай болсо, мынчалык акылдагы кыздар менен булар сүйлөшө албайт да. Өздөрүнө жараша бир ойсеке бир кыздар менен сүйлөшөт, анан келе кал десе мына деп анысы келе калат да. Ошон үчүн өзүнүн чөйрөсүнө жараша, анан кийин бунун кыздары менен баардык кыргыздын кыздарын салыштырып коюуга болбойт. Бүт кыздар салыштырып койгон болбойт депчи. Мыяктан айтканда, сен айткандай бүт эле балдарды ошак кошуп койгон болбойт да. Сен айткандай мындай акылы мындай кыздар, балдар акылы мындай балдар бар да. Анын баарын ага кошо берген болбойт да. Айланып кел аэропортко. Жок, эми аэропорттук мен айтып атасың, кыздар да бар депчи. Балдарда деле бар, мыякта алтында болгон балдар окуйт да, бүт баары мээси, ата-энесин ойлогончу. Бүт балдар деле ошакка кошо берген болбойт да негизи.
Жок, бул жерден айтып атпай алтында болгон балдарыбыз бар депчи. Эң негизинен сүйлөөрдүн алдындачы алтын башыбыздын ичинде күмүш акылды иштетип, анан жашына коюп сүйлөсөк жакшы болмок. Мисалы үчүн ошол бузулуп кетти, намысы жок деген кыздар, бунун карындашы, тигинин эжеси, анын апасы да ошон үчүн абайлап, акырындап сүйлөйлү. Биздин айткан сөзүбүздөн биздин көрүүчүлөр жакшы тарбия алсын да. Тарбия деген бир кырдуу дейт, талим деген миң сырдуу дейт. Талимди айткыла, анан кийин тарбия менен силер болсо аралаштырып туруп, анан кийин кыздар деген намысы жок, мындай тыгындай деп айтпагыла туурабы балдар? Ошол мисалы үчүн кыргыздын кыздары деген менин карындашым эмес, кыргыздын эле кыздары деп бөлүп айткан жок да. Ошон үчүн азыр колго алсак, темирди неме тамчы таап отуруп дешет. Колго алсак анан бардыгы жакшы болот да. Жигиттер бар. Кыз мага ошону айтып атат да. Кыз менен жөнүнө телефон менен сүйлөшүп турсам, анан айтат, кийинчерээк экөөбүз үйлөнгөндөн кийин эме башка кыздарга барасың деп атпайбы? Жок кантип бармаган элем, сен турсам чакпак десе, кыз мага айтып атат да, эме эркек деле бир манаттын жери тажап кетет да депчи. По-любому барасың да дейт да. Бир манаттын ушу кыз киши башы менен ушуну мага айтып атат да. Кыз айтып атабы сага? Кечке эле бир манаттын жей берсең тажап Сүйлөшкөн кызыңбы? Жок, сен мен чөйрөмдөгү кыз эмес, мындай эле телефон менен сүйлөшөсүң да, кыздар менен азыр любой кыз сүйлөшөт, любой бала сүйлөшөт да. Ошонтип айтып атат да, мен кыз айтып атат мага, мейли биз балдар айтып ошону кошуп койсок бир жөн. Кыз мага айтып атат, анан Бул жерден Таштанбай айтты, Балтабай айтты, же болбосо Жармагүл Минтип айтты деп маселени талкуулаган эмне кереги бар? Андан көрө мисалы үчүн мындай ор коюп, орчундуу жерин сүйлөшпөйлү. Негизинен эркек деген коомдо кандай болуш керек? Мисалы үчүн ошол суроого жооп бергилечи, эркек деген кандай болуш керек, жана силер кандай болуп жүрөсүңөр? Мен жолугушууларда балдар менен сүйлөшөм, мен айтам да, мисалы силердин кыздар менен жүргөнүңөргө ата энеңердин тийиши зорбу десем, жок дейт. Силердин тамеки чеккениңерге, ягуар ичкениңерге ата энеңердин тийиши зорбу десем, жок дейт да. Ошо барбы жокпу балдардын ушундай жүргөнүңөрдө? Тиешеси барбы жокпу? Жок. Жок, тиешеси барбы жокпу ата энеңердин? Мисалы силер кыздар менен жүргөнүңөргө ата энеңердин тиешеси барбы жокпу? Мисалы ата энеңерге зыяны, пайдасы тийеби, тийбейби силердин кыздар менен жүргөнүңөргө? Ошону торпокко тең отпайсызбы ага сизчи? Анан ошону мен азыркы мындай айткандачы, иттер бар го, ургачычы. Ошол көп балдар келип атпайбы, мисалы үчүнчү. Азыр кыздар деле ошого теңип койсо болот дагы. Көп эркектер келет кыздаргачы. Эже, сиздин пикириңиз кандай? Мен могу жердеги балдардын баардыгын почти бүт эле билем, кандай балдар экенин. Мен баарыңар жаман, баарыңар акылсыз деп айтпайм. Бирок араңарда бар акылына ээ боло албагандар, өзүнүн эрки жок, эркин башкара албагандар бар. Мен баарыңарга баягы чапанчаны чапса көйнөкчөнгө доо кетет болуп, баарыңарга бир уйдун мүйүсү сынса 40 үйдүн мүйүсү зыркырайт болуп, баарыңардын мүйүсүңөр зыркырап атат, баарыңардын намысыңарга тийилген сөз болуп атат. Бул эң орчундуу сөз. Анткени силердин эмне үчүн ушундай жаштар сүйлөсүн теле берүүсү келип атат? Силердин намысыңарды коскош үчүн эркек кандай болуш керек? Мисалы үчүн эле, эгерде туура түшүнгүлө балдар, мен эгерде катуу кетсем мындай капа болбогула да. Биздин эле мамлекеттин башчылары каякта, эркектер? Акаев атабыз каякта, Бакиев атабыз каякта, андан башка эркектерибиз каякта? Эл башкарып, журт башкарып, бизди башкарып аткандар, мамлекетти башкарып аткандар. Ошолор эмне иш алып барды? Мен силерди айтпай эле коеюн. Ошолор эмне иш алып барды? Эмне результат чыкты? Кыргызстан эмне үчүн болуп атабыз? Эмне үчүн ушундай абалга жетип атабыз? Кыздарыбыз каякта? Кыздарыбыз эмне күн көрүп атат чет мамлекеттерде? Ошону ойлоп атасыңарбы? Анан бир жерге отуруп эле болорубуз кыска юбканы айтасыңар. Силер ошону кененирээк ойлоп, кененирээк түшүндүрүп анан кыз эркекти айткыла. Эми урматтуу жаштар, урматтуу коноктор, ушул эркектин көчөдөгү, жатаканадагы, лицейде, үйдө, коомдогу орду кандай? Эми эркек кылып силерди ушул жараткандан кийин кандай милдеттериңерди билесиңерби? Кыргыз элге кандай эркектер салым кошуш керек? Же болбосо жана азыркы биздин кыздар силерге бир топ айткандай, эркекпиз деп анан кээ бирөөлөр жанагынтип тентек болуп жүргөндөр дагы бар. Анан ошондой досторуңарга, замандашыңарга эмнелерди айтасыңар? Анда ушул арка тараптагылар бул жака келип алсыңар. Сиз айтып атпайсызбы, ошо президент элине ага атты, ушундай качып кетти депчи. Бул ошондо ушу өз кезинде мындай өзүнө ээ боло алган эмес да, мындай байлык, бийликке вообще азгырылып кеткен адамда. Негизи мен ата энем колунда тарбияландым көпкө чейин. Азыр деле тарбияланып келем. Ата энем айтат, "Эй, кыздарга барба" депчи.
Анан кыздарга барсаң дагы бузулуп кетесиң, эртең эле үйлөнүп аласың деп. Ошон үчүн айтышат, дагы деле айтат. Менин дагы карындашым бар, ушуга эжеге окшогон кыздар. Карындашым, эжелерим, бир туугандарым бар. Бирок аларга деле артымдан кичине өзүмдүн тарбиямды калтыргым келет, жакшы жагымдычы. Ошон үчүн айтып атам, мен кандай десем, эми президент качып кетти дегенсиз, бул бардыгы эле айтып атышат. Роза Отунбаева бийликке келгенден бери эле кыздар көп сүйлөй баштады депчи. Аябай көтөрүлүштү деп. Ошон үчүн кайра эле эркек негизи манас атабыз 12 жашына хан көтөрүлүп ошо кыргыз элин башкарган дейт. Бирок азыркы эркектер ага тең эле албайт дешет. Бирок буга деле кошулбайм. Кантсе да манас атанын урпагыбыз. Ошон үчүн колго алабыз жакында Кыргызстаныбызды. Жакында. Аз калды. Азыркы эркектерде намыс жок дейт. Намыс бар, беш кол тең эмес. Бирок намысы жок эркектер да бар. Бул жердечи. Мейли биздин лицей эмес, башка окуу жайларда да намысы жок эркектер бар. Азыркы эркектерде неге намыс жок? Азыр армия десе, мурун армияга чакырганда ар бир эркек өзүнүн эмеси менен кетишкен. Оорукчан жүрөгү ооруса дагы мен армияга барышым керек. Себеп аны алар ошондо кыздар ошол эркек армияга барбай калса карачы эмес экен. Мунун оорукчан неге армияга барбай калды деп. Азыр наоборот. Армияга барбайт, намыс жок. Ошон үчүн мисалы үчүн биз мисалы үчүн армияга барышыбыз керек. Армияга биздин ошо мекенди коргоп, ата энени коргоп, же кийин үйлөнгөндө өзүңдүн аялыңды коргон ошол мына эркек деп ошолорду айтылат да. Азыр намысы жок дейт, намыс жок эркектер бар арабызда. Кыргызстанда лицейде де берде де бар барыбызда. Өзүңдү эркек деп элестетесиңби? Эркек деп элестетем. Азыр эркектердин көбү аялдарынан коркот да. Аялдардан корккон себеби жана 8 мартты чыгарып койду, аялдар менен эркектер тең укуктуу деп жана Клара Сепкин деген. Ошон үчүн алар да ошол убакта өздөрүн көтөрүп, азыркыга чейин мисалы үчүн аялдар менен эркектер экөө тең укуктуу болуп, ошондой болуп келатышат. Негизи эркектин астында аял ылдый жактуу болуп туруш керек. Аялдар башкарып келаткан себеби агай. Алар ошо акылы жок эркектерге Кудай деле бирин өйдө бирин ылдый кылып берет экен да. Экөө тең бирдей болсо болуп калат экен да. Акылы жок эркектерге акылдуураак аял берип, акылы тайкы аялдарга акылдуу эркек берет да. Теңделип калат да. Теңделип калат да, ошондо үй бүлө оңолуп атпайбы? Анан эркектердин көпчүлүгү коркуп атты, аялынан коркот. Азыр. Ага кошула албайм, ага кошула албайм. Аялдын сөзүнө кирип, мисалы, например, ага сиз ошондойсузбу эмессизчи? Жок, көпчүлүгү дедим, көпчүлүгү. Көпчүлүгү андай эмес агай. Сиз коркосузбу агай? Мен эмнеге корком? Рахмат, жаштардын ою ушундай. Биз эркектер кыздарды да күнөөлөй бербей, башкаларды да күнөөлөй бербей, берде өзүбүз жөнүндө сүйлөйлү. Берде эркектер, берден биз бирөөнүн кызын булгардан мурун өзүбүздүн артыбызды ойлойлу. Артыбызда биздин карындаштарыбыз бар, болбоону байкелерибиздин, биздин карындаш жок болсо да байкелерибиздин, эжелерибиздин кыздары, балдары бар. Аларды ойлойлу. Биринчи кызды бузардан мурун ойлону. Ушу кызды бутсам, мага кандай болот? Мага жакшы болобу же эмне болот деп. Мен аны кызды мейли бузуп коеюн. Мен карындашымдын келечеги кандай болот? Аны бирөө бузуп койсом эмне болот деп ойлонушубуз керек. Мейли бул кызды мен бузайын. Бузгандан бирөө ал мага кайрат ошондой кыз келет да мага да. Мен мейли жашнакай жүрөйүн, татнакай жүрөйүн. Бузулбайын, жаман жакка баспайын, ичпейин, чекпейин. Ата энемди сыйлап эле жүрө берейин. Мага да ошондой кыз келет да, татнакай, баспаган, ичпеген, чекпеген, ата энесин сыйлаган. Мына эркектер биринчи барыбыз өзүбүздү ойлойлу. Анан армия жакка да айтып отурса, турабы? Армия деген барганда, биз мурунку барганда укмуш бүт нерсенин баарын үйрөтүп жатсак, азыр барганда 1 ай бою качагар болуп эле барып келесиң болгон. Лопатка кармап эле ошол. Сага жана андай кыз келип алып жабышып атат да. Сүйүп калдым, күйүп калдым, өлөм сенсиз деп. Эмне кыласың анан? Эми аерде дагы өзүбүздү кармансак болот да. Мейли кыз сүйүп калдым, күйүп калдым десе болот. Мейли мен айтасың, алды сен жактырып калып, мен алда мени жактырып калса айтам. Шашпай тур. Келечегибизди алды да. Жок, келечегибизди алды да, мейли үйлөнөлү. Шашпай үйлөнөбүз. Бутубузга туралы деп. Чыдабай жатам десең. Чыдап айтам десем, шартты түшүндүрөбүз да, мейли, бирок чыдап айтам десем, бирок мен анда мен эсли мага аябай эле мындай турамөз сүйлөп кайтчу болсам, мейли аны түшүндүрүп басып кетип калсаң болот. Өзүңдү өзүң башкара алсаң болот эркектер. Жаштар сүйлөсүн.
Бул жерде эркектин намысы кандай болуш керек десе, баары тең эле бирөө кызга кирип кетти да, кыздары чыгып кайра эркектерге кирип кетти да, эркектердин айыбын кыздар чукуп атат, кыздардын айыбын эркектер чукуп атат да. А бул жерде эркектерден кээ бирөөсү чыгып алып айтып атабыз, мен эми эркекмин депчи, намыска бекмин депчи. Аллах Таалам айтат да, бул дүйнөдө дейт, намаз окуган адамдын башы жок адам менен барабар дейт да, намаз окуган адамдын башы бар адамдай болуп жүрөт дейт да. Анан качан дин менен жашагасак, эки дүйнөдө да бактылуу болобуз да, бул дүйнөдө дагы, тиги дүйнөдө да бактылуу болобуз. Ошон үчүн дин фикри менен жашасак, ошон үчүн намысыбызга да бек, мындай айтчу, кылчу нерсебизди да так аткара алабыз да, так жакшы аткара алабыз да. Ошон үчүн баардыгыбыз тең дин менен жашасак деп ойлойбуз да. Ушундай нафсилерибизди семиртип, фикирибизди чачыратып, жанагыдай жаман кыздарга туш болбостон жакшы нерсе менен жүргүзүп келсе, баардыгыбыз дин менен жашашыбыз керек. Сен пикириң чачыраткан кыз келип алып сага эметсечи, жабышсачы, ой. Кандай ыплас? Сени сүйүп калдым. Жок, ыплас эмес, жакшы эле да. Ким билет эми жакшыбы, жакшы эмеспи. Иши кылып бирөө келип алып сага айтып атты бир кыз. Ой, ушу сени сүйүп калдым, эми сен менен жүрбөйлүбү десем, эмне кыласың? Анда ага айтмакмын эми кечирип эле кой депчи. Эгерде жок андай болбой баратса, анда аны дагы намаз окуп, ыймандуу болуп, жүрөгүнө ыйман киргизгенге көндүрмөкмүн ага. Ушундай, мына жигиттердин ою ушундай. Бүгүнкү жаштар эртең келечек. Азыр барыбыз ушакта отургандын баарында эле ушул эжекеси, карындаштар бар болуш керек. Эркек, мисалы, Куранда айтылган, эркек деген кызганбаган эркек бейишке кирбейт деген. Биз эркек балдар кыз эле мындай жаман жагын эле ойлойт экенбиз да, жакшы кыздар бар да. Кыз деген биздин биринчиден энебиз. Бизди төрөп ушул күнү түнү болсо да эмчегебиз ушу чоңойтуп келген энебиз да, энелердин акы биздикинен чоң өтө. Энелердин даражасы эркектикинен чоңураак. Биз канча аракет кылалы, мейли согушалы, бар деле эне мээримдүүлүгү менен даражасы менен чоң да. Кызганбаган эркек бешикке кирбейт дейт. Аны кыз десе эле баягы жаман жагын ойлоп эле анан. Сен эми кантип кызганып атасың? Ушул баягы ушул бешикке кирүү үчүн ушул кандай кызганып атасың? Ушул критерийлери кандай айтып өтсөң? Би кызды эле кызганып эле бешикке кириштен ой эмес, кызды тарбиялаш керек. Өзүң караңдашың барбы, эжең барбы? Сен үйлөнгөндөн кийин сен аялың аябай жакшы көрүп, анан аялың менен апаң экөө урушуп атса эмне кыласың? Кайсы тарапта колдойсуң? Мисалы 2-3 балалуу болуп калганда аялың тилин албайт, анан жүр кетебиз, ташта энеңди, кетебиз десем эмне кыласың? Башка ийнелериң бага берсин деп. Биринчиден мен аял алар мен өзүм тандабайм. Мен энем кайсыл кызды тандап берсе мен ошол үйлөнөм. Бул биринчиден мен андай кызды мындай алыштын каалабайм. Мисалы кыздар жөнүндө көп макалдар бар. Мисалы пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам деле айтып кеткен. Тозокто мен көбүнчө кыздар аялдарды көргөм деген. Ал кыздар баш ийбеген үчүн, мойну күйөөсүнө мойун сунбаган үчүн тозокто көптөрү бар. Өзүңүз деле ойлоп көрсөңүздөр, азыр канчалган кыздар жүрөт, бирок кызды күнөөлөгөндө деле болбойт, ал эркектин мойнунда деле жатат. Эркек болгондон эркекче жүрүш керек да, эркектин да сыфаттары бар да. Нурбейче кандай ушул жигитке сиздин көз карашыңыз кандай? Оюңуз, пикириңиз? Азыр мен эми балдарым, уул балдарым үйлөнүп келиндүү боло элекмин, бирок мен көп тажрыйбам бар да, мындай жашоо турмуштан алынган. Эне биринчиден эки баласы үйлөнгөндөн кийин экөөнө келине да, уулуна да бирдей мамиледе болуш керек. Үйдүн кутун кетирген дагы, үйдүн ырыскысын чогулткан да эне бизбиз. Үйдүн ынтымагын келтирген да эне. Анан бу балам туура айтып атат. Биринчи эгерде колуктусу менен тил табышып алса, колуктусу менен кайненеси экөө ынтымагы жок болсо, анда эркек бала эле колуктусун жолго салып коет. Энени сүйлөгөн сөзү, эне эч качан балдарын жаманчылыкка каалабайт. Эненин сүйлөгөн сөзүн туура жолун туура алып, анан колуктусуна болушуп, энесинин көңүлүн оорутпай, энесине болушуп, колуктусунун көңүлүн оорутпай, эркек деген тең салмактуу болуш керек. Тең салмактуулукту кармаш керек. Бирок азыр кыздар кетип калат. Анда энең менен жашай бер деп кетип калат да. 3-4 баласын таштап кетип калат. Эмне кылабыз? Ошону айтып атпайм. Ошон үчүн эне деген тең салмактуу болуш керек, эне дагычы. Балага дагы, келинге жагалданып баласын жамандабай. Баласына жагалданып келинди жамандабай. Келин да бирөөнүн баласы да, келин дагы өзүң бүт баары бизден зависит этет да. Биз жакшы болсок, келин жакшы болот. Келин кетебиз. Мен качанга чейин кайненеңди багам, сенин энеңди. Элдей болуп жашайбыз, бөлүнүп алып дейт да. Анан кийин бала жок, мен энеммен таштап кетпейм десе, 3 бала 4 баланы анда сен энең менен өзүң багып бер деп кетип калат да. Мына Москвага кетип калат, башка кетип калат. Урматтуу теле көрүүчүлөр жана радио угуучулар, бүгүн бизге бөлүнгөн убакыт аягына келип жетти. Ушул бизге бөлүнгөн убакытта
эркектердин намысы деген темада сүйлөштүк. Эми жаштар ошол жакшы эркектер жана жаман эркектер коомго, көчөгө, үй бүлөгө кандай таасир тийгизет? Ошол жакшы жана жаман жактарын кыска нуска жыйынтыктап айтып берсеңиздер, анда урматтуу жаштардан баштайлы. Эркек болгондон кийин өзүнүн биринчиден намысын сактап, абирин сактап, мындай чыныгы ага, эне, мындай чыныгы ага жана атадай мүнөздүүлүк болуш керек, бир сөздүүлүк. Чыныгы эркек кандай болот? Чыныгы эркек ушул баягы кандай болуш керек? Биринчиден ушу сыйла, мындай икру муслим деп коет, мындай сыйлаган адам, мындай сыйлаган эркек, мындай урматтаган эркек, өзүнүн мындай таза эркек дейт, мындай сергек эркек, мындай баатырлардан болгон. Эми сыфаттар көп, аны айтып бергенде түгөнбөйт. Рахмат. Кечке чейин сулууланып эле, сайпаланып эле ушинтип, анан кийин сөйкө тагынып алган эркектер пайда болот да азыр. Ошолор кандай эркектер? Ал өзүнөн зависит этет, жок деп айтпайбыз, алар бар. Бирок ал эркектин өзүнөн зависит этет. Юбка кийген эркектер пайда болот атат уже. Эми азыр ага аялдын кийимин кийген эркектер пайда болот. Ал еврей башка бизге мисалы үчүн Кыргызстанга андайлар эми келип аткандыр, бирок асыт болуш керек Кыргызстанда. Андай жок десе да, башка мамлекеттерде бар, Америка, Россия бойлу деп. Ошол үчүн бизге мисалы үчүн жаштар теле берүүбүз да ошого түртүп алып болуш керек деп ойлойм да мен дагычы. Ошо эркектер биздин намысыбызга мисалы үчүн ошо моголар бизди көргөндөн кийин башка кыздар дагы эркектер да өздөрү намыстанып чире алышат да. Ошол үчүн эме этет дагы. Биз болсо кызганыч жөнүндө сөз болуп кетти. Азыр мисалы үчүн мурун эркек кызганыш керек дейт. Азыр биз наоборотбуз да, кызганбайбыз. Конокко апарарда аялдарыбызды болсо жасантып, кыска кийгиздирип, укмуш кылып алып туран, анан кийин конокко ээрчитип аласың да. Аны баары көрүп атпайбы ага, ошондой да. Мурун наоборот, конокко каяка барса дагы аял киши үйдө болуш керек. Үйдө болуш керекпи? Башка мисалы үчүн эркекке эмнеге үйдө болуш керек? Аял кишинин жумушу үйдө дагы. Эркектер сырттабы? Эркектердики мисалы үчүн үйгө кандай десем эми, үй бүлөнү багуу. Азыр мындай да тойлордо бирөөнүн аял бирөөнүн эркеги менен бийлеп атат да, күйөөлөр менен ар ким менен.